Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Ачык микрофондо түз берүүбүз жүрүп жатат. Бул жолу биз жаштар саясаты тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Бизде бүгүн конокто Баткен шаарынын аймагында жаш активисттер чогулган. Аларды тааныштырып өтсөм, Бахрам Рахманкулов, Адилет Салимбай уулу, Алмазбек Баймуратов жана Мирайым Урустамова. Саламатсыңарбы? Кош келипсиңер биздин эфирге. Эми баарыбызга эле тиешелүү бул жаштар саясаты тууралуу кеп кылганда өтө олуттуу, өтө көп нерселерди айтсак болот бул багытта. Бирок биздин аймакта, жалпы эле өлкөдө бүгүнкү күндө мен азыр билгим келип турат, ушул жаштардын акыбалы, саясатта деги эле коомдогу орду, аракети, жаштарды колдоо, балким жаштардын колдоосу, ушул таптагы акыбалды бир билеличи. Бахрам, сенин баамыңда азыр кайсыл орунда турабыз? Жаштардын ал акыбалы кайсыл деңгээлде? Саламатсыздарбы? Чындыгында Кыргыз Республикасынын жаштар саясатын жөнүндөгү мыйзамдын негизинде жаштар деп 14 жаштан 28 жашка чейинки жарандарды эсептейбиз да. Эми бул дагы суроо, уже 28 жаштан өттү, уже жаш болбой калабы же дагы эле жаш бойдон калабы, бул дагы бир суроо. Эми экинчи маселе, жаштар бүгүнгүндө ошо өлкөбүздүн 28-29% түзөт. Жалпы жаштар. Жана бүгүнгүндө негизги улуттуу көйгөйлөрдүн, Кыргызстанда болуп аткан көп көйгөйлөрдүн көпчүлүгү жаштарга тийиштүү болуп эсептелинет да. Мына ушунун улам бүгүнгүндө ошол жаштар саясатынын жандандыруу, жаштар саясаты жөнүндө мындан да жакшы жумуштарды аткаруу бүгүнгүндө абдан актуалдуулугу дагы да турат да. Анткени Кыргызстан жаштар саясатын өнүктүрүү боюнча бир канча жакшы кадамдар, бир канча улуттуу кадамдарды өлкөбүз, мамлекетибиз жасаган. Анын ичинде жаштар министрлигин түзүү, кийинчерээк аны кайрадан түзүп, аларды жаштар агенттиги, жаштар департаменти айтор түрдүү бир жагдайларга байланыштуу жаштарды бир тараптан экинчи тарапка ошол маселелери коюлуп келет. Андан сырткары бүгүнгүндө жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча 2017-2020 жылдагы программа бар. Бул программа өкмөт тарабынан бекитилип, бүгүнгүндө бардык аймактарда ишке ашыруу сунушталып, айтор сонун бир актуалдуу, жаштар үчүн пайдалуу жумуштар каралган. Ушул жерден Бахрам, мына сен жакынкы алыскы чет өлкөлөрдө көп эле болдуң да, мен билгенден. Анан салыштырмалуу айтсаң, биз ошол 5 балдык баалоо менен алганда жаштардын ал акыбалынчы бүгүнкү күндөгү биздин Кыргызстанды канча деп баалайт элең? Чын айтсам, баалоо өтө кыйын. Мисалы, биз ошо жаштар саясатын атайын ишке ашыруусуну Германия өлкөсүндө үйрөнүп келгенбиз, тажрыйбасыны. Аларга салыштырмалуу биз абдан эле артта турабыз деп айтсак болот. Анткени аларда биз азыр мисалы бүгүнгүндө ар түрдүү гранттар, ар түрдүү программаларды эл аралык уюмдар аткарып атса, мына ушул жоопкерчилигин бүт бардыгыны жергиликтүү бийлик, мамлекеттик деңгээлдеги бийлик өз мойнуна алып, бүгүнгүндө түздөн-түз кайсы бир кварталга барбасаңыз, кайсы бир жерге барбасаңыз, өзүнүн көп профилдүү жаштар үйлөрү, ал көп профилдүү жаштар үйлөрүнүн камсыз кылуу, өнүктүрүү, айтор ошол жердеги көп тармактуу жумуш бүгүнгүндө жүрүп атат да. То есть эгер ошого салыштыра турган болсок, бизде бир топ жумуштарды жасай турган бизде алдыбызда турат да. То есть мындан кийин жасай турган жумуштар, өнүктүрө турган программалар, иштелип чыга турган
иш чаралар өтө көп деп айткан болот. Бахрам, бул эми биз үчүн азыр ушундай шарттар, ушундай аракеттер, ушундай бир камсыздоолор бул кыял да. Эми эгерде бизде ошондой болгондо деген кыял, туурабы? Биздин өлкөдө мен жаштардын үнүн уккум келип атат да. Алмазбек, айтсаң, эгерде ошондой шарттар түзүлүп, бизде ошондой жаштар үйү, ошондой камсыздоолор болсо, биздин жаштар бүгүн өлкөнүн кайсыл бир деңгээлдеги жоопкерчилигин алып иштеп кеткенге даярбызбы биздин жаштар? Саламатсыздарбы? Биз мен жекече оюм, мен айтып кетем, азыркы убакта жаштар ошол сиз айткан алып кетип же бир эмеге суусап турган убагыда азыр жаштарга багыт керек. Багыт керек, колдоо керек. Мисалы азыр биз бүгүн адис сурандык бир штат, ошол штаттын мэрия тарабынан колдоп бергенде шаар жаштары жана мэрия менен түздөн түз болгон байланышка көмөк көрсөтмөк. Шаардагы жаштар уюмуну жана жаштар бирикмелерини координация кылмак. Университеттеги, колледж, лицей, мектептерде өзүнчө бар да, бирок баары өзүнчө иштейт да. Ошолорду координация кылып, анан жаштарды шаардын чечим кабыл алуу процесстерине аралаштырмак. Деги эле ушул жаштарга бир пайдалуу профориентация тармагында, билим жагынан, эс алуу жагынан, мисалы көбүнчө азыр конкурстар бар, гранттар бар, бирок көп катмардагы жаштарга жетпей калат да бул маалыматтар. Бул дегенибиз биздин ушул жаштарыбыздын өзүндө дагы кандайдыр бир изденүү толук деңгээлде жүрбөй жатат деп айтканга болобу ушуну? Эми бизде азыр мен кандай десем, баягы эле болуп атат да, изденгендер изденип эле, баягы потенциалы бар, аракети бар, бирок ошолор ошол тармакка түшө албай жүргөндөр да бар да. Ушул жерге кечиресиз, бир толуктоо катары бизде өзүбүзгө жараша менталитетибиз бар, өзүбүзгө жараша маданиятыбыз бар. Мындай такыр эч нерсе болбой атат дегенден дагы бир жагын ойлонсок анча туура эмес. Мисалы, бүгүнкү күндө баягы өзүбүзгө маданиятка жараша жылдар топтолуп, мисалы аштарды уюштуруп, ынтымактыкты куруу боюнча жылдар футбол уюштуруп, жылдар ушундай бир ынтымактуулукту болуп, мисалы биз Кызыл Жолдун практикасын уктук, мигрант жаштардын көтөргөн демилгеси, бириккен башы бизди абдан таң калтырды да. То есть биз айтканыбыз сөзсүз Европадагыдай формада болуш дегенден алыспыз. То есть өзүбүздүн менталитетибизге жараша ушул жаштардын демилгелерине жетиштүү деңгээлде колдоп берүү, аларды башыны бириктирүү, алардын кээ бир жагдагы жакшы практиканы алып туруп жайылтуу. Мына ушул боюнча иш жүрүүсү маанилүү да. Бүгүнкү күндө жерлерде жаштарга спортко деп акчалар бөлүнүп атат. Бирок эгер ар бир айыл өкмөттө, ар бир муниципалдык оюмсуларда, өзүн өзү башкаруу органдарында эгер жаштар боюнча иштеген адис болуп, ал түздөн түз жаштар маселелери боюнча алектенсе, анда мунун негизги түздөн түз милдетинин бирөөсү ушул демилгелерди колдоп, ушул коомдук башталгычтагы демилгелерди, ушул инициативаларды колдоп, көтөрмөлөп, бир жаңыча бир инновациялык бир ыкмаларды киргизсе, менин оюмча бул аябай сонун жанданып кетмек да. Бүгүнкү күндөгү абал бир айыл өкмөттө социалдык кызматкерлерге экинчи милдет катары жүктөп койгон, бир жерден салык кызматына, бир жерине дагы бирөөгө жер адисине бир кошумча эле милдет катары алгандагы, алар албетте аларды биз күнөөлүү деп эсептебейбиз. Алар эми жер адис өзүнүн жумушу бар. Ал түздөн түз жаштар менен иштөөгө убактысы да, мүмкүнчүлүгү да, бюджети дагы ошого жетпей калышы мүмкүн да. Албетте, азыр Бахрам сен айтып кеттиң, ушул ар бир жердин өзүнчө шарты, өзүнчө менталитети деп. Ошол менталитетти алганда бизде жаштар иштери, жаштардын активдүүлүгү, жаштардын демилгелерин турмушка ашыруусунда, анын жүрүшүндө биздин аймакта, биздин областта кыздардын орду канчалык болуп атат? Мен сенден уккум келип атат да, ушул кыздарга балким кандайдыр бир тоскоолдуктар барбы? Ошол жаштардын өзүнүн демилгеси менен чыгып, өзүнүн бир идеялары менен чыгып, бир жумуштарды аткарып, коомчулукка бир кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү жасай алам деген кыздарга, же андай кыздар жокпу бизде?
кандай дейсиң? Дагы бир саламатсыздарбы? Андай кыздар бизде жок эмес. Андай кыздар бар. Алар өздөрүнүн демилгелерин ар дайым көтөрүшөт, бирок мындай аларды мындай колдогон мындай эме жок да. Эмне тоскоолдуктар бар кыздар үчүн? Студенттердин арасында же жаштардын өзүнүн бир кандайдыр бир аракети менен чыгайын деген кыздар бар болсо, аларга конкреттүү кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн же кандай колдоолор зарыл эле бүгүнкү күндө? Мисалы мен жөнөкөй эле мисал келтирип кетсем, мурда ошол жаштар үйүндө англис тил курсу бар болчу да. Ошол мезгилде азыңыздар билесиздер, азыр англис тили аябай жаштар үчүн маанилүү да. Барып кыздар өздөрүнчө үйрөнүп, эме суусап турган мезгили да. Бизде ошол бир да эффективный английский курс жок Баткендечи. Мисалы бул деле курстун жоктугу, бул деле бир тоскоолдук болот деп саналат деп ойлойм да мен. Мына мен эми жанатан бери Адилетке сөз бербей отурганым ушундан болду. Адилет, мен ойлоп атам да, ушул иштердин тоскоолдуктар бар, мындай демилгелерди колдоолорго маселелер жаралып атат, көйгөйлөр бар дейт. Биздин жаштар мындай демилгелүү жаштар, ошондой жаштардын тобу бүгүнкү күндө барбы? Сен ушул жогорку класстын же болбосо бүтүрүүчү класстардын коллежде иштеп жүрүп, ошолор менен иштештиң, мындай бир баам сала алдыңбы? Кандай жаштардын ошол бүгүнкү күндөгү көйгөйдү биз өзүбүз чечип кете алабыз, бизге мындай эле колдоо болгондо болду деген мындай ушундай бир өтө энергиясы толуп иштейт элем, бир нерсе жаратат элем деген жаштар барбы? Саламатсыздарбы? Абдан жакшы болду. Биринчиден ушул Баткен чөлкөмүн алайлы, Баткен шаарын алайлы. Бизде Баткен мамлекеттик университети бар, 3 коллеж бар, бир канча 10го жетпеген мектептер бар. Жаштар саясаты дегенде ушул жанагы Бахрам мырза айткандай 14 жаштан 28 жашка чейинки алкактагы жаштардын жанагы кызыкчылыктары, алардын мүмкүнчүлүктөрүн эске алып, ошолордун жанагы саясатын жүзөгө ашырууда. Жанагы сиздин берген сурооңуз боюнча, ооба, бизде андай демилгелүү, энергиялуу жаштар бар. Бирок бизде жанагы мурда Союз убагында билсеңиздер керек, жаштардын өзүнчө отряддары түзүлүп, мындай мекенчил болушканда жаштар. Азыр эми негедир жаштардын эң мындай потенциалдуу өнүккөн агымы жанагы Ош же Бишкек, ушундай чоң шаарларга кетип калган десек бул жаңылышпасам керек. Азыркы учурда мен да бир мындай жанатан бери айтылган сөздөргө да кошумча катары айткым келди да. Азыр эми бизде өзү дүйнөлүк мындай индекс бар да, жаштарды өнүктүрүүнүн индекси. Ошондо Кыргызстандын орду 64-ч орунда. Бул жакшыбы же жаман көрсөткүч? Бул жалпы 188 өлкөнүн эсебинен алганда. Эми мындай алганда бул Кыргызстан демократиялык өлкө болуп, бул 64-ч орунду алганы менимче бул жакшы эмес көрсөткүч да. Мындан дагы жакшы көрсөткүчкө жетсек болот. Эми албетте булга жеке көз карашым ушул жерлерде, алыскы аймактарда ушул жаштар саясатын ишке ашыруу багытында дагы бир иш аракеттерди колго алыш керек. Жаштар адистери боюнча бир штаттык бирдиктерди түзүп, ушундай жолдорго барыш керек деп ойлойм. Ким барыш керек, ким жасаш керек ушуну? Муну албетте биз сунуш берип атабыз. Шаардык мэрияга бүгүн дагы тегерек сол болду. Аны жаштар иштери боюнча Дене тарбия жана спорт агенттиги, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, мына ушулардын бардыгынын дагы мындай түздөн түз кызыктар болуш керек деп ойлойм да. Рахмат. Мен ушул жерден жана ким жасаш керек деген суроону берип атканым ушундан да, эгерде мамлекет дей турган болсок, мамлекет мына атайын 2020 жылга чейин жаштарды өнүктүрүүнүн стратегиясын кабыл алган.
Андан тышкары жаштар деле ошол жерде ар бир көрсөтүлгөн кайсыл иштер жасалыш керек, кандай болуш керек менимче. Анан мында ушул демилгелүү жаштар силер да бир ушул айдын арасында эле ошол мында атайын жыйын куруп, атайын тиешелүү маселелер менен бир кайрылуу жасадыңар эле да. Ушул кайрылуу кайсыл жерге чейин жетти? Андан кандайдыр бир жылыш өзгөрүүлөр болдубу? Бахрам, ушул кайрылуу тууралуу айтып берсең? Ооба, бул жакта жаш лидерлер академиясы деген ушундай бир жаштар топтолуп, лидер жаштарды дараметин жогорулатууга багытталган. Ага чейин мен 2 мыйзамга кыскача токтолгум келип атат да. То есть биринчи мыйзам Кыргыз Республикасынын өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзам. Ал мыйзамда түздөн түз жаштар менен иш алып баруу мэриялардын, айыл өкмөттөрдүн түздөн түз иши деп берилген. Биринчиден. Экинчиден, Кыргызстандагы жаштар саясатын ишке ашыруу жөнүндөгү мыйзамда муну дагы атайын берениде жаштар саясаты, жаштар иштери бир каржылоо булагы бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары болуш керек деген. То есть бул эми айтайын деген бул ушу 2 статья түздөн түз жаштар саясатын өнүктүрүүгө себепчи боло турган статьялардын бирөөсү да. То есть бул жакта жоопкерчилик жаштар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дагы абдан чоң экендигин белгилеп кетсек болот да. Эми кайрылуу жөнүндө боло турган болсо, чындыгында биз мындай 2 жыл 3 жыл аралыгында жаштар менен иштеп келип, туруктуу бир жаштар саясатыны куруудагы негизги маселелердин бирөөсү ушул жаштар комитеттеринин, жаштар уюмдарына болгон жергиликтүү өз алдынча органдары тарабынан колдоонун аздыгы экендигин маани берилбегендиктен да. То есть бүгүнкү күндө 34 өзүн өзү башкаруу органдары болсо, дээрлик 30-унда бүгүнкү күндө ошо именно жаштар саясаты боюнча иштеген адис формалдуу эле гана деп айтсак болот да. Эми биз балким адашышыбыз мүмкүн, бирок биз канча жолу кайрылып, аларга чакыруу каттарды бергенде мында именно жаштар боюнча түздөн түз иштеген бир эмелердин келүүсү өтө аз болуп атат да. Мына ошонун улам ошо кайрылуунун негизги идеясы ошондо келип чыккан да. Бүгүнкү күндө бул президенттик аппаратка жетип, өкмөткө жетип, атайын тапшырмалар берилгендиги жөнүндө маалым болду бизге. Бүгүнкү күндө мына өзү биз жаштардын пайдаланып областтык администрация менен биргеликте, мамлекеттик жаштар агенттигинин өкүлчүлүктөрү менен биргеликте бүгүнкү күндө сонун пландар, бир мындай жаңыдан жаралган инициативалар болуп атат деп айтсак болот да. Ошол кайрылуунун алкагында бүгүнкү күндө ошол обл администрациянын жаштар агенттигинин өкүлү менен биргеликте 34 өзүн өзү башкаруу органдарыны бардыгын бир жерге топтоп, башын бириктирип, мына ушул маселелерди ар бирине токтолуп кетилет деген ошондой бир демилге болуп, бүгүнкү күндө ошонун үстүнөн дагы аларга жардам берип иштеп атабыз да. Ошого караганда мамлекет бир аз болсо дагы уже ушул чакырыктарга, ошол көйгөйлөргө өзүнүн көңүлүн буруп, бүгүнкү күндө менин оюмча абдан жакшы бир шарттар жаралып атат да. Эми ушул шарттарды жаштар пайдаланып, бизде тийиштүү мыйзам колдоп атса, бардык мыйзамдарда жол берилип атса, бардык программалар иштелип чыккан болсо, эми ушуну зарылчылыгыны өзүн өзү башкаруу органдарына чейин, ар бир жаранга чейин жеткирип, ар бир депутаттарга, жергиликтүү кеңештин депутаттарына жеткирип, мына ушуну колго алууну сунуштап атабыз да. Бүгүнкү күндө болгон иш-чаранын дагы биринчи кадамы болду деп ойлойм да. Анткени бардык депутаттар, бүгүнкү күндө келген депутаттар бардыгы бизге колдоосун айтты да. То есть биз айтып атышат, алар биз эмне үчүн жаштар үчүн эч нерсе кылбайбыз. Биз болгону бул тармакта өзүбүздүн маалымдуулугубуздун аздыгынан, бул тармакта эч ким кайрылбагандыктан, бул тармакка эч ким сурап келбегендиктен, бул тармактагы көйгөйлөрдү көпчүлүгүбүз билбей калганбыз деген дагы эми ушул да Бахрам, ошол мен айтайын дегеним, балким жергиликтүү бийликтен, облустук бийликтен ошол жаштар үчүн атайын эң кооз, эң жакшы бир турмушка ашат тургандай пландар, иш-чаралар, ишмерчимдер бекитилет. Буга чейин деле бекитилген ушундай. Анан жанакы
обратный связь жаштар тараптан ушундай бир кайтарым жооп болбой анан ушул калып атабы деген ой келип атат да. Жаштар дагы балким ошол деңгээлде ошону талап кылып, ошол нерселерди өзүнө барып көзөмөлдөп, жанакы иштерибиз эмне болду, мынаны мындай кылыш керек эле деп ушундай бир деңгээлге жетпей жаштардын активдүүлүгүнүн төмөндүгү дагы бир кандайдыр бир себеп катары эсептесек болобу ошол? ооба, определенный бир деңгээлде жаштардын дагы күнөөбүз мына ошондой деп турат деп айтсак ката кылбайбыз да. Анткени бүгүнкү күндө ошо жаштардын активдүүлүгү, жаштар уюмдарынын өздөрүнүн талапкөйлүгү дагы аз болуп атат. Анан экинчи айтып кетчү нерсе, биз азыркы учурда 2019 айтор акыркы жылдары бул ааламдашуунун өтө тез процесси жүрүп аткан кезде бүгүнкү күндө жаштар өздөрү келбей атат. Анда талап жок экен деп жаштарды таштап койгонубуз, менин оюмча биз бир топ поколениядагы жаштарды жоготуп алышыбызга чейин алып барышы мүмкүн да. То есть аларга бүгүнкү күндө алардын көйгөйлөрүнө биз көңүл бурушубуз керек да. Менин оюмча мамлекеттик бийлик дагы улуттук деңгээлдеги бийликтин өкүлдөрү дагы мына ушул багыттарда иш гана алып барбастан муну тез изилдеп туруштун дагы зарылчылыгы бар да. Анткени ааламдашуу процесси өзү өтө тез кетип атат. Биз баардыгыбыз, балдарыбыз, жаштарыбыз сотканы кармап, анан улам ар түрдүү маалыматтар. Биз болсо келечекте ошол поколенияны жоготуп койбойбузбу деген суроо келет да. Ошон үчүн жаштардын активдүүлүгү бул бир фактор, бирок ошону менен биргеликте биз жаштарды биз дагы аларга жол көрсөткөндөй, биз дагы алардын активдүүлүгү болбосо дагы мамлекет өзүнө жоопкерчилик алып, мына ушул жааттарды өнүктүрүп кетсе болот да. Бир айтып кетчү нерсе, бүгүнкү күндө бардык жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары биз иш-чараларды өткөрүп атабыз дейт. Биз макулбуз, бардыгы өткөрүп атышат. Бирок бүгүнкү күндө ушул иш-чаралар бүгүнкү күндөгү тарбияланып жаткан жаштардын талабына инновациялык деңгээли жооп береби же биз жөн гана мобилизация кылып коюп эле чогулуп кайра тарап атабызбы? Ошон үчүн бүгүнкү күндө мамлекетибиз как профессионал катары, өлкөбүз как профессионал катары жаштардын ар бир муктаждыктарыны анализ жүргүзүп, изилдөө жүргүзүп, мына ушул изилдөөгө таянып, аларга керектүү инновациялык деңгээлдеги нерселерди сунуштай алыш керек да. Мен ойлойм, жергиликтүү бийликтин потенциалы дал ушул нерсени бериш керек да. Ушул багытта жол көрсөтүп, ушул багытта иштеп кетсе, мен ойлойм, жаштардын активдүүлүгү балким жергиликтүү бийлик органдарынын жол көрсөтүүсүнөн дагы жаралат деген ойдо. Анткени бүгүнкү күндө балким жаштар үйүндө отурат, биз дагы активдүү болмокпуз. Бирок алар эч бир мүмкүнчүлүккө ишенбей жөн эле отурган болсо, биз аларды өзүңөр күнөөлөсүңөр да, өзүңөр эч нерсе кылбайсыңар да деп отуруп, аларды күнөөлөп отурганыбыз мен оюмча анча туура эмес болуп калышы мүмкүн. Эми ошол бүгүнкү өткөргөн иш чараңарга токтолсок, бул ким тарабынан уюштурулуп, кандай максат менен уюштурулду, бунда эмне маселелерди карадыңар, анан бул кандайдыр бир атайын пландалган иш-чаралардын алкагында жүрдүбү же жергиликтүү бийлик тарабынан демилге көтөрүлдү, ошол жаштар маселеси эмнелер катышты, адилет айтып берсең, кайсыл маселелер мындай жогору көтөрүлдү да? Рахмат. Бул долбоор ушул толеранттуулук жана демократия элчилери долбоорунун алкагында ушул биз ушул стажерлордун тарабынан уюштурулду да негизи. Анан бул кандай иш-чара деген маселеге келсек, бул жанагы адвокациялык жолугушууда мында биз буга чейин дагы ушул Баткен шаарында ушул жаштар боюнча мэриянын алдындагы адисти түзүүнүн боюнча атай мэрге төраганын өзүнө кат жазып 200гө жакын жаштардын колу менен алып киргенбиз. Эми кийинки кадамы катары биз ушул тегерек столду уюштурдук да. Мында жергиликтүү кеңештин депутаттары, жергиликтүү активдүү жаштар, студенттер, жарандык коомдун өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Биз ойлойбуз, ушул штаттык бирдик бул жакта спорт комитетинин алдында атай бир ведущий специалист бар экен. Буга чейин анча маалыматыбыз жок болчу, бирок биз ойлойбуз, мындан кийин ушул
Атай жаштар саясатын өнүктүрүү багытында атай дагы өзүнчө бир бюджет каралып, дагы ушул иштер жолго салынат деген бир чоң үмүтүбүз бар. Ушул иш чарадан эми сен ушундай үмүт менен кайттыңар да, жаштардын баары эле ушул буюрса ушундай маселелери чечилет деп. Буга кепилдик барбы же баягы эле өтүп жүргөн жыйындар сыяктуу өтүп, анан ушул боюнча унутулуп калабы? Анткени буга чейин айтып атпаймынбы, бизде көпчүлүк учурда ушундай бир иш чаралар, кайрылуулар, ишмерчемдер кабыл алынып, бирок калып калат да ара жолдочу. Кийинки кадам катары ошол тегерек столдун мэрия өкүлдөрүнүн, жергиликтүү кеңеш депутаттарынын кийинки кадам катары биз ошол сессияга ушул маселени кароону сунуштадык. Рахмат, ошо мэрия өкүлдөрү, депутаттар баардыгы кайдыгер карабай, эми кээде мисалы үчүн ушундай да болушу мүмкүн да, мындай бизге ишенбөөчүлүк болуп, эми жаштар эмнени өзгөртөт эле деген дагы ойду кылбай встречага келишти да. Ошо бизди сүйүндүргөн нерсе ушул да, баардыгы встречага келип, жаштардын үнүн, жаштардын көйгөйлөрүн укканы бул өзү чоң нерсе. Эми кийинки кадам буюрса бул сессияга каралат. Бүгүнгүндө ошо депутаттар дагы өздөрүнүн көпчүлүгү биз ушул көйгөйгө чечүүгө жардам беребиз деген ойлорун айтышты. Эми сессияда каралып, ошол сессиянын чечими кандай болот, ушул 31 депутат катышып, алар кандай чечимге алат. Анан экинчи жааты мыйзамдуулук деңгээлини дагы анализ кылып чыгуу жагын сунуштады. Ушул канчалык мыйзамдар ушул кошумча штаттык бирдикти алууда. Анткени бүгүнгүндө мамлекетибизди баардыгыбыз билебиз, ошол тескерисинче кыскартуу саясаты дагы жүрүп атат да. Мына ушунун мыйзамдуу жактарыны карап чыгып, сессияда талкууланып, анан ошол сессиянын жыйынтыгы менен каралат. Анан экинчи дагы, эгер жаштар саясаты боло турган нерсе, бул шаардын имиджине дагы чоң таасир бериши мүмкүн. Анткени бүгүнгүндө официалдуу жаштардын позициясыны эл аралык конференцияларда Баткен шаарынын атынан ким сунуштайт? Же мисалы үчүн коңшу өлкөлөргө, же болбосо республикалык деңгээлдеги конференцияларда жаштарды ким представить этет бүгүн? Официалдуу эч ким представить этпейт. Ошон үчүн муну ушул кадам, менин оюмча, келечекте бир жаш лидерди мэриянын кызматына келип, менин оюмча ошол багыттарда сонун жумуштар болушу мүмкүн да. Алмаз, силерден да сурайынчы, ушул жыйындан кийин кандайдыр бир өзгөрүү болушу мүмкүнбү? Ошол Бахрам мырза айтып кеткендей, буюрса баардыгы позитивдүү эмеде эле ойлорун айтып кетишти. Мэрия тараптан, жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан, коомдук эмелер жактан. Эми буягы биз аларга эле жүктөп койбостон, биз жаштар өзүбүз дагы көмөк көрсөтүп, буну бүт тармактан баардыгы жардам бериш керек. Жаштар, керек болсо ата энелер, ошол шаарда жашаган тургундар, ошол мамлекеттик ишканалар. Албетте жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Жакшы ниет кылып туралы биздин убактыбыз соңуна жакындап калды. Мирайым, сен эмне дейсиң? Эми ушундан кийин бир өзгөрүүлөрдү жасоо үчүн негизги тоскоолдук, негизги барьер алынып, бир мындай жылыш болуш үчүн кайсыл маселени айтат эле эң көйгөйлүү деп? Канткенибизде биз ушул жаштардын, демилгелүү жаштардын ошол коомдо, биздин азыркы чөйрөдө маселелерди чечүүгө эмне алып жетиш үчүн эмне тоскоолдук кылып атат? Негизи эле азыркы, эгерде ушул мисалы жаштар комитетине бир саат алып, эгерде жаштар комитети иштей баштаса, эң негизги эле мен биринчи ошол жаштарды активизация кылыш керек деп ойлойм да. Алардан лидер кылып тарбиялап чыгып, алардычы. Рахмат. Анан бизде буга чейин биз азыр шаардык деңгээлде айтып атабыз. Буга чейин бизде облустук деңгээлде ошол жаштар боюнча атайын иштеген адис болду. Бир мезгилде ошондой Баткен шаарындагы эң мындай бир жакшы болот деп көп
нерсени үмүттөндүргөн жаштар үйү ачылды эле. Анан ушулардын биз кыялдангандай деңгээлде иштей албай калышына эмне себеп болду? Мен баарыңа ушул суроо бергим келип атат да. Ошондой жаштар үйү, анын ичинде керек болсо коомдук радио түзүлдү эле, анын ичинде тил үйрөнүүчү курстар болду эле, анын ичинде интернет коюлду эле, анын ичинде бир топ маселе шарттар чечилди эле. Бүгүнкү күндө ал жерде биз, менин пикиримде, мен күткөндөй натыйжа бере албай калдык. Бирден бир себеби биз так жаштар саясатын ишке ашыруучу жооптуу чактарды так бөлүп алышыбыз керек да. Мисалы үчүн мамлекеттик жаштар агенттиги булар саясат жаратуучу адамдар. То есть булар саясатты уюштуруучу, булар стратегияны кабыл алып, мыйзамды кабыл алып, шартты түзчү адамдар да. Жооптуу чакты биз косвенно мэриялар жооптуу деп баардыгыбыз ошолорго жүктөп коюп, саясатты булар уюштурушу керек болуп калып, ошол ортодо мындай неме байланыш жок болуп калды да. Чындыгында бүгүнкү күндө областтык жаштар үйүндө бир жаштар менен иштеген область боюнча бир адис отурат. Алардын и так бюджети жок да. То есть түздөн түз жаштар менен иштей турган алардын мандаты жок. Ошон үчүн менин оюмча жаштар борборунун негизги каржылоосу бул мэрия тараптан болуп, бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына. Бул эми не только Баткендин учурунда, Исфанада болобу, Кулундуда болобу, башка жерде болобу, мунун каржылоо булагы жергиликтүү бюджеттен чечилип, мына ушул багытында иштер болмок да. Анткени мисалы Нур борбору ачылган. Бир кезде ал долбоор болгону. Эгер ошону мэрия жоопкерчилигине өзүнө албай, ишти улантып кетпегенде, ал ошо күнү долбоор бүткөн күнү жабылып, ошону менен токтоп калмак да. Жаштар үйү дагы ошондой эле кеп да. Бүгүнкү күндө мамлекет бизге кам көрүп, жаштар үйүнү куруп берди, ачып берди. Эми иштетип кетиш же ошо бойдон таштап коюш бул өзүбүздүн колубузда да. То есть жергиликтүү бийликтин түздөн түз колунда. Ошон үчүн мен айтат элем, эгер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түздөн түз ушул жаатында ар бир долбоорлорду, ар бир инициативаларды пайдаланып, келечектеги жаштар үчүн берип койгондугу менимче сонун мүмкүнчүлүк болот эле да. Ошон үчүн буюрса, эгер биз ойлогондой болуп калса, ушул бюджеттен чечилсе, ошо жаштар үйүнүн дагы ишмердүүлүгү мындан дагы сонун деңгээлге чыгат деген ошондой бир ой бар. Адилет, сенин пикириңде ошол эмне үчүн жабылып калды жаштар? Бул ошол бир эле ошол каржы маселесинен эле жабылдыбы же башка дагы балким себептери барбы? Сенин пикириңде? Бул жерде мындай пикир эмес, чындыгында эле мына жана Бахрам мырза айткандай болду да. Ара жолдо мындай кайчылаш система болуп калды дагы. Анан бул жерде ошол учурда бир долбоорлор келди, ЮСАИД тарабынан, Жүзү Кош коомдук бирикмеси тарабынан долбоорлор келди. Эми долбоор деген долбоор да, туруктуу эмес, алыскы мөөнөттүү эмес, убактынча эле. Эми алар токтогондон кийин кайра эле ошол бош калды. Азыркы учурда деле ошондой. Эми жанагы Бахрам мырза айткандай, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары түздөн түз колуна алса, ошондой эле биз жаштар дагы бул нерсеге кайдыгер эмес экендигибизди билдиришибиз керек да. Демек, мен ушуну айта алат элем да, жабыла көтөрүлгөн жүк жеңил болот депчи. Биз көпчүлүк учурда биз ошол нерсени көтөрүшүбүз керек эле, анан жергиликтүү бийлик каржылабай калды, же болбосо мамлекет тарабынан колдоо болбой калды, же болбосо көпчүлүк учурда мамлекеттик кызматтагы ошол тармакты тейлеген адистер менен сүйлөшсөң, алар айтат, биздин жаштар баары Орусияга кетип калган, активдүү жаштар жок. Кандайдыр бир акы төлөнбөгөн коомдук башталыштагы субботник же кандайдыр бир иштерди баштасаң жаштар жок деп алар өзүнчө. Ошол мен ойлойм, эки тараптан тең биргелешкен, ошол эки тарап бири-бирине кадам таштаган бир кандайдыр бир орток жолду, орток багытты таап чыгыш керек да. Менин пикиримде ошондой. Антпесек бийлик тараптан же болбосо Баткен облусунун аймагында бүгүнкү күндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын баарында каржы тартыш бүгүн. Бул каржы тартыштыгы жакынкы
5 жылда же 10 жылда чечилип акча ашып калды мына жаштар алгыла дегендей деңгээлге жетишибизге али көзүм жетпейт да. Ошон үчүн баарыбыз жаштар дагы ошол эле учурда коомчулуктун баардык мүчөлөрү бар тараптуу аракеттерди жүргүзгөндө балким бир аз алдыга жылыш болот беле деп ойлойм. Биздин эфир соңуна жетти. Кандайдыр бир айтылбай калган сөздөрүңөр, кайрылуулуңар бар болгон болсо айтып калсаңар болот. Мен сөзүмдү аягында айтайын деген эле сөз, эгер биз ар бирибиз өзүбүздүн жумушубузга, эгер ар бирибиз өзүбүздү кылган эмгегибизге профессионалдуу мамиле кылып баштасак, биз коомчулугубузда көп нерселерди чече алмакпыз да. Ошон үчүн баардык жарандарды, анын ичинде жаштарды, баардыгыбызды өзүбүздү жасап аткан жумушубузду, өзүбүздү жоопкерчилигибизди, өлкөбүзгө болгон жоопкерчилигибизди, өзүбүздүн балдарыбызга болгон жоопкерчилигибизди башка бирөөгө берип койбойлу да. Бүгүндөн баштап ошол ар бир жакшы ниетибизди жакшы жоопкерчилик менен бул жалпы элдин жоопкерчилиги катары кабыл алып, ошону жакшы деңгээлде жазсак, баардык көйгөйлөр чечилүүгө мүмкүнчүлүк бар деген ой. Албетте биз жаштарды каржылык колдоо жасай албасак дагы акысыз микрофон бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмне деп айтып калсаңар, балким сөзүңөр болсо, эгер менде мындай учурда ушул акыркы статистика боюнча Кыргызстандын жанагы 20% жаштар окуйт жана иштебейт. Эми биз мисалы чындыгында маселе көп шаарыбызда, Кыргызстанда эми маселе көп. Бирок ушул биз жаштардын биринчи, жалпы эле жаштар эмес, жалпы коомдун өкүлдөрүнүн, атуулдарынын биринчи аң сезим, түшүнүк, тарбия, адеп ахлак, маданият ушул жагына бир төңкөрүш жасап, ушул жагын бир ойготуп, ушул жагын бир жолго салбасак, калган маселе өзү эле чечилет деп ойлойбуз да, мен жеке пикирим. Рахмат. Анда урматтуу угармандар, бизди социалдык тармактан көрүп жаткан достор, мен айтат элем, өлкөнү, коомду, мекенди өнүктүрүү бул кайсыл бир кызматка же кайсыл бир жаранга же кайсыл бир топко берилген эмес, бул баарыбызга берилген. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүзгө жүктөлгөн милдет, коомчулуктун, мекендин жүктөгөн милдети бар деп эсептеп, кайдыгер карабай бир активдүүрөөк болуп, жашообузду алдыга жылдырыш үчүн баарыбыз чогуу аракеттенишибиз керек. Атайын убактыңарды бөлүп бизге эфирге келип бергениңер үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу эскерте кетейин, биздин бүгүн ачык микрофон түз берүүбүздө жаш лидерлер, жаш активисттер Бахрам Рахманкулов, Адилет Салимбай уулу, Алмазбек Баймуратов жана Мирайым Рустамов болду. Сиздер менен мен Жеңиш Айдаров болдум. Саламыңыз түз болсун. Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз.